Вибрациялар көтөрүлүп атат. Жер планетабызда көтөрүлүп атат. Частота шумана катуураак болуп атат. Жерди токтотконго, жогору жакка чыкканга, вознесение деген сөзгө, мааниге токтотконго уже токтото албай калабыз. Ошон үчүн азыр көп убакыттан бери сүйлөшүп, көп убакыттан бери жакшы катыштар болсо, сонун мамилелер болсо, бирок бир заматта түшүнүп-түшүнбөй ошол мамиле үзүлүп баштаса, таң калганга кереги жок. Анткени ар бир адамдын өзүнүн вибрациясы бар биринчиден, экинчиден ошол вибрацияга жараша келечекти түзүү. Канчалык тынч, канчалык шайыр, канчалык жыргал жашоодо жашасак, ошончалык вибрация көтөрүлөт. Ошончолук адам өзүнүн ичинен баягы тынчтыкты сактап, тышкы жашоого, тышкы мамилелерге тынч нерсени чыгарат да, ошондо ойлогон ойлору, баскан турган кадамдары туура жол менен барып, баягы эч кандай конфликт жок нерселер түзүлүп баштайт да. Биз азыр ошол 8 августтан баштап биринчи толкун менен көтөрүлгөн группалар болот. Ошол адамдар баягы жогорку вибрация менен ушул планетаны көтөргөнгө жана жашоону өзгөрткөнгө биринчи аракет кыймылдар болот. Канчалык өзүбүздү тынч кармасак, канчалык өзүбүз баягы жыргал, жылмаюу, күлкү, шайыр, шаңдуу нерсе менен жашасак, ошончалык жашообузда тынч, жакшы болот. Бирок эгер бирөө тандап ушул 3D программа менен кала берем десе, анда программа кысып, катуу кармап, бурмалап, кайра эле ошол баягы ситуацияларга алып келип, ошол эле сабактарды бирок мындай катуу, жестче десем туура болот, ушундай сабактарды өтүүгө өтөт. Демек, ойлонуш керек, эмнени тандап атабыз, кайсы жакка баратабыз, эмнени, кандай жашоону каалап атабыз. Эгер чын эле мондай гармоничный, шайкеш жашоону тандасак, анда өзүбүздүн ичибизден ушул гармония, шайкештик нерсе болуш керек. Азыр ар кимдин өзүнүн чындыгы бар. Менин чындыгым чын экен, сеники чын эмес экен деп сөздү көбөйтүп, сен туура жол менен барбай атасың, сен мындай жол менен баргын дегенге убакыт өттү. Демек, азыр ар ким өзүнүн жашоосун өзү тандап, ар ким өзүнүн жашоосу менен өзү басып, өзүнүн кадамдарын жасап, бурап, сен туура эмес кылып атасың дегенге убакыт да кетти, кайталанып атам, кечирим сурайм. Бирок айтканга бекер нерсе, анткени энергиялар чачылып баштайт да. Анткени укпаган адамга сен мындай бол, сен тигиндей бол деп айтканга өзүңдөн, өзүнүн ичинде болгон энергиялар кетип калышы мүмкүн, төмөнгө түшүп калышы мүмкүн адам. Ошон үчүн ар ким өзүнүн ичинен кеп жалгыздыкта эмес, бирок кеп баягы шайкештикке өзүң ичиңен бараткан кадамдар менен алга жылып, ошол туура, эң туура нерсе болот. Ошон үчүн ойлонобуз, тандайбыз, жашайбыз. Ар бирөөнү угуп, ар бирөөгө реакция кылбай, ар ким өзүнүн ички дүйнөсү менен астыга сапар жылыш керек.